Саламатсыздарбы, урматтуу достор, сиздер менен кайрадан спорт жаңылыктары менен бөлүшмөкчүбүз. Кыргыз өлкөсүнөн баш тарткан мушкер Рафаэль Физиев кийинки беттешин 20 февралда өткөрөт. Анын атаандашы UFC уюмунун жеңил салмактагы мурдагы чемпиону, бразилиялык мушкер Рафаэль дос Аньос болот. Бул беттеш UFC 10 SPN Plus 59 турниринин алкагында, АКШнын Невада штатында өтөт. Эки мушкердин беттеши турнирдин негизги беттеши катары өтөт. 4 декабрдан 5 декабрга караган түнү АКШнын Лас-Вегас шаарында Рафаэль Физиев Брэд Ридделди беттештин 3 бөлүгүндө техникалык нокаут менен жеңип алган. Бул жеңиши үчүн ал UFC уюмунан жалпы $104,000 алды. Эске салсак, Рафаэль Физиев буга чейин мындан ары Кыргызстандын атынан мелдештерге катышпай турганын жарыялаган. Ал Брэд Риддел менен болгон беттешке Кыргызстандын желегисиз чыккан.